Милициянын көчмө кабылдамасы коомдук жайларда жана көчөлөрдө, эс алуучу жайларда ар кандай кырсыктарга, укук бузууларга жол бербөө, жол кырсыктардын алдын алуу максатында эл арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. Учурда Жалал Абад облусунун борборунан алыс жайгашкан аймактарда милициянын 9 көчмө кабылдамалары иш жүргүзөт. Арстанбап айылы Базар Коргон районунун борборунан 55 чакырым аралыкта жайгашкан. Бул жердеги калктын дээрлик көпчүлүк бөлүгү өз убагында борборго барып, көйгөйлүү маселелерин чечүүгө мүмкүнчүлүктөрү аз. Милиция органдары элге менен тыгыз байланып жакшы иштеп атат. Мана сезон башталды. Сезондо элдин тынчтыгын, коопсуздугун сактап, şu аракет кылып атат. Ошо милицияда көчмө кабылдама машина бар экен. Ошо тез келип элге көйгөйлүү маселелерин чечишке жардам берип атат. Yaxşı işleyapti bular. Bizden haber aladı. Maşine tez keledi. Mahallelerden hem haber aladı milisiyalar. Yaxşı ballarımız, tinchlik, yaxşı zaman, magazинler, tertip, yaxşı juda. Ошондой эле Арстанбап эс алуучу жайына бүгүнкү күндө келген туристтердин саны көбөйүүдө. Алардын коопсуздугун камсыздоо максатында милиция эс алуучу жайларда жана эл көп топтолгон аймактарда профилактикалык иштерди жүргүзүүдө. Милиция бар жерде коопсуздук сакталат да. Аларды кылган иштери бүгүнкү жылда өтө жогору деп эсептейм да. Çünkü şunday momentlerde baldardı içinde de cürettel detski milisi baldardı içinde Vadapatka ekskursiya paxotlarga barsa ham birге qo'shib жүрүп атат да. Түндөгү коопсуздуктарды сакташып атат. Азыр бүйүлгү жылда өтө оперативный иштешип атат деп эсептейм да бүйүлгү жылда. Базар Коргон районуна караштуу Арстанбап айылына жалпы 23 000 калк жашайт. Ал эми жайкы туристтик мезгилде ички жана сырткы туристтер келип эс алышат. Мындан улам коопсуздукту сактоо биринчи маселелерден болуп калат. Бирок мен толук ишеним менен айтам, коопсуздук чаралары ар дайым ойдогудай жакшы көрүлөт. Айыл өкмөт менен милиция кызматкерлери тыгыз байланышта иштейбиз. Айрыкча мына жайкы туристтик сезон маалында кошумча күчтөр берилет. Эс алуучулардын элдин коопсуздук чаралары ар дайым көрүлөт. Көчмө кабылдамалар алдын ала бекитилген графиктин негизинде Базар Коргон районунан алыс жайгашкан айылдарга барып өз жумуштарын аткарып келишет. Райондук ички иштер бөлүмүнүн милиция көчмө кабылдамасынын жардамы менен ушул жерде элдердин доо арыздарын, кайрылууларын, сунуштарын кабыл алынып, андан кийин тиешелүү кызматтарга жиберилет. Ал эми милицияга тиешелүү маселе боло турган болсо, көпчүлүгү ушул жеринде чечилет да. 2021 жылдын 5 ай ичинде милициянын облустагы 9 көчмө кабылдамасы аймактарга 353 жолу чыккан. Анда 448 атуул кайрылып, 223 арыз жана кайрылуулар түшкөн. Алардын ичинен 103 арыз коопсуздукка байланыштуу болсо, 129 доо арыз башка тиешелүү кызматтарга жиберилген. Ал эми 191 учур боюнча юридикалык кеңештер берилип, маселе жеринде чечилген. Акылай Карабаева, Аскар Маматисаков, Регион.